Кечеде Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын ардактуу мүчөсү Айтматовдун өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу баяндалып, жазган учкул сөздөрү боюнча видео тасма көрсөтүлдү. Таланттуу студенттер аккордеондун коштоосунда ырырдап, эскерүү ырларды көркөм окушту. Жазуучунун калемине таандык эрте келген турналар, биринчи мугалим Жамиля, Делберим сыяктуу бир топ чыгармаларынан үзүндүлөрдү аткарышты. Сен белең, ушул жетимдердин кешигине кол салгандан көрө өзүбүздүн кунажынды союп алсаң болбойт беле? Акырын. Мен үйрөткөнүңдү коюп, өзүңдү бер. Былжырабагын. Былжыраба. Азыркы заманда заманаң бөрү болсо бөрү бол. Ар ким эле өзүң гана болсам дей. Сен аштан өлүп барасаң, бирөө келип, сенин казаныңа ас салып бербейт. Алган алат, жуулган жулат. Акмак болма. Не унчукпайсың? Эмне унчукпайсың дейм? Мен өзүбүздүн кунажынды союп алсам, балабызга сүт кана. Жээнин балдары өзүндүгүнөн да артык болуп кетти. Эскерүү кечени уюштуруунун башкы максаты Айтматовдун жаркын элесин унутпоо, анын үлгүлүү өмүрүн, чыгармаларын коомчулукка жайылтуу болуп эсептелет. Жазуучунун туулган күнүнө арналган иш-чарада эң мыкты дубал гезит, эң мыкты дилбаян сыяктуу номинациялар ыйгарылып, белектер, дипломдор тапшырылды. Чыңгыз Айтматовдун китептери 170ден ашык тилге которулуп, 60 миллиондон ашык нуска менен басылган. Алар коомдо билим берүү, тарбиялоо процессин ажырагыс бөлүгүнө айланып, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө мектептерди жана университеттердин программасына кирген. Залкар инсандын чыгармалары кыргыз жана башка улуттардын эли үчүн төөлүк жашай берет. Büyük иш-чара боюнча өзүңөр да көрүп чыккандар. Биз Айтматовдун кичине болсо дагы чыгармаларынан көрсөтүп бердик. Бул иш-чара баарына жакты деп ойлойм. Мындан ары Айтматовдун чыгармаларын дагы сүйүп окушат деген ойдомун. Алия Бурканова, Руслан Мирзаев, Үмүт телестудиясы.